үлүшү Кыргызстан боюнча таркатылып берилген. Ошондо керектүү пайдалануучу жердин 75%ы ошо дыйкандарга үлүш катары берилген. 95-тен кийин жогорку кеңештин 2 токтому менен бизге 31 миңден ашык жараныбызга кошумча да жер бөлүнүп берилди. Андан бери бизге баягы башка жер берилип берилген эмес. 25% мамлекеттин карамагында калган. Ошо жер үлүшүн алган дыйкандар бул жерде сугат жердин өзүнүн тарифи башка, кайракы жердики башка, көп жылдык өсүмдүктөр, чогороктор бардыгынын өзүнүн тарифтери башка. Бирок сугат жердин соцфондко деп өзүнчө каражат кармалып аткандарын айткандар бар да, бул эмне себептен ушундай? Мына ошол май айында чыккан мыйзамыбызда азыркы күнү мына июнь айында президенттик тарабынан мыйзамга кол коюлду. Ал мыйзамдын негизинде биздин жер үлүшү бар пенсионерлер, пенсия алып аткандар жер үлүшүнө социалдык фондко которуусу болбойт. Аларды токтотулду, алар төлөшпөйт. Пенсия алып жүргөндөр пенсия ала берет, жер үлүшү болсо да соцфондко которбойт. Мурунку мыйзам боюнча алар которуп жүргөн болчу. Ошол эле андан сырткары дагы биздин бул октябрь, ноябрь, декабрь айына биз бюджетибизде, социалдык фонддун бюджетинде 981 миллион, почти мына 1 миллиардка жакын акчаны биз дайындап турабыз. Пенсияны ушул убакыттан пайдаланып айтып кетет элем. Бүгүнкү күндө биз бүт республика боюнча 624 миң пенсионердин пенсиялык иш кагыздарын перерасчет жасап атабыз. Ошолорду көбөйтөбүз ушул суммагачы. 1 октябрдан баштап жаңы көбөйтүлгөн өлчөмдө пенсияны уже ала алышат. Ошон үчүн баягы төлөмүнө, которумуна жараша булардын пенсиясы ошончо болот да. Буга чейин камсыздандыруу принциптери колдонулбай келген. 15-жылга чейин, 2015-жылга чейин. 15-жылдан баштап ушундай принципке өттүк. Жаңы социалдык фонддо концепция кабыл алынды. Стажына, которумуна жараша пенсия чектелсин депчи. Эгерде пенсиясы жашоо минимумунан аз пенсионерлерге пенсиянын базалык бөлүгүн жылына индексация жасап турайлы. Базалык бөлүгүнүн негизинде мамлекет тарабынан аларга жардам болсун. Камсыздандыруу бөлүгү көптөргө ошо инфляциядан мына адреске которуп берилет. Ал пенсионердин акчасы аны которуп беребиз. Эч жок эмес жок. Байланышка келген угарманыбыз бар экен, окуп көрөлүчү.